Ассаламу алейкум достар, жалпыңыздарга кутман күн. Шаардын сыртында болуңузга байланыштуу бүгүнкү видеобуз монтаждоо болбойт, болгон аудио подкаст болот. Ошол себептен достор, скоросту кааласаңыздар 1,5, кааласаңыздар 2ге коюп уксаңыздар дагы болот. Бүгүнкү күндө ошол болуп өткөн оюндар жана ошондой эле Премьер Лига, Ла Лига, Серия Ада болуп өткөн кызыктуу беттештер тууралуу кыскача баяндама аудио подкаст болсун бизден достор. Албетте баштапкы эле оюндарды биз АПЛдан баштадык, анткени лигалар боюнча дагы буга чейин айтып кеткенбиз. АПЛ лигалар арасындагы эң мыкты король лига экендигин кечээги оюндардан дагы билип байкай алдык. Анткени алгачкы эле баштапкы оюндарда Брентфорд өзүнүн үйүндө Манчестер Ситини кабыл алды. Манчестер Сити билесиздер, көп убакыттан бери жеңип көрө элек болчу. Акыркы оюндарда гана 2 оюн уламада жеңди, бирок бул жолкусунда Фил Фоден 2 гол жаратты оюндун жүрүшүндө. Бирок 82 жана 90+2 мүнөттө, акыркы мүнөттөрдө Брентфорд жеңүүнү сактап кетти. Тактап айтканда, мына ошол Кристиан Норга менен Иоан Бисса бүгүнкү күндө Брентфорддун жеңүүсүн куткарып 1 упай тартып алды. Бул дегени Манчестер Ситиге упай жоготууга алып келди. Мындан байкап биле турган нерсебиз, Манчестер Сити бул жылы толук кандуу мына ошол АПЛ лигасына кандай десем, АПЛ чемпиондугуна талапкер болуусу алыстап бара жатат. Ошону да байкашыбыз керек. Акыркы оюндар жүрүш баштады, ана мына деп баштады эле, бирок тилекке каршы кечээ күнкү оюндарда кайрадан эле упай жоготту. Болгондо дагы баштапкы оюндарда 2 гол жаратып алдыга чыгып алган Манчестер Сити Брентфордко кайрадан 2 гол өткөзүп алды өзүнүн дарбазасына. Бул деген Манчестер Сити азыркы учурда коргонууда көбүрөөк кемчиликти жана ошондой эле жалпы мына ошол оюнчулар арасындагы байланыштар дагы жок болуп бара жаткандыгын байкай алсак болот. Бул дегени балким убагы келгенде дедим, анткени Абдукадыр Хусановду өтүү деп жалпыбыз айтып кеттик. Инстаграм баракчалары, интернет булактары, кыскасы бардык жерде Абдукадыр Хусанов 50 миллион еврого Манчестер Сити оюнчусу деп айланды. Бирок бүгүнкү күндө Манчестер Сити толук кандуу официалдуу түрдө чыгара элек, балким жакын арада чыгарып кала турган болсо, анда ошол коргонуу бөлүгүн дагы бүгүнкү күндө Абдукадыр Хусанов менен Пеп Гвардиола толуктап калышы мүмкүн. Ошондо достор, экинчи оюн бул Челси Борнмут ортосунда беттеш. Бул жолкусунда тескерисинче болду. Манчестер Сити ишенимдүү түрдө алдыга чыгып, акыркы мүнөттөрдө гол өткөзүп теңчигип калган болсо, Челси тескерисинче достор. Биринчи Кол Палмер гол киргизди, андан кийин Борнмут командасы конокто Джастин Клойвер менен жана ошондой Антуан Семьоненин голдору менен алдыга чыгып алды. Бирок 90+5 мүнөттө акыры чабуулдун жыйынтыгы оң жакка болуп, Рис Джеймс Челсини жеңүүдөн куткарып калды, өзүнүн голун жаратты жана бүгүнкү күндөгү Челсиге аба суда керек болуп аткан 1 упайды тартуу кылды. Албетте, анткени аба суда дегенибиз бул Ливерпулдун аркасынан кубалап келүү. Анткени Ливерпул дал ушул күнү, кечээ күнү акыркы оюндарда Ноттингем Форесттен ойносу керек болчу, ал оюнда жыйынтыкталды. Ошол себептен Челси жок дегенде 1 упайга колго кириткени бул өзүнө дагы эң мыкты пайда алып келди десек дагы туура болот. Азыркы учурда Челси жалпылай кечээги оюну менен 4-орунда келе жатат, 37 упай. Албетте эми чемпиондукка талапкер болуу кыйыныраак, бирок аракет кылса болот. Анткени дагы алдыдагы 18 тур оюн бар достор. Андан кийинки акыркы беттеш, биз күткөн негизги беттештердин бири бул албетте Ноттингем Форестер Ливерпуль достор. Буга чейин Ливерпуль командасы жалпысын талкалап ташталган, чыгарып келе жаткан болчу. Албетте арада кээ бир командаларга тең чыккан, бирок Ноттингем Форестер деген команда бүгүнкү күндө АПЛ лигасында өтө бир сенсация жаратсак туура болот. Анткени буга чейинки оюндарды же болсом буга чейинки сезондорду байкаган болсоңуздар, Ноттингем Форестер жок дегенде чемпионшипке түшүп калбоо үчүн да аракетин жүргүзүп жатты. Бирок бул жылы 2024-2025 жылы таптакыр башка нук, таптакыр башка аудитория, Нуну Эшпириту Санту окуучулары бүгүнкү күндө эми мыкты бир жыйынтыктар чыгарат. Албетте, XG боюнча дагы бул жерде Ливерпуль оюнчулары 3 гол жаратышы керек болчу. 3 голго чейин XG көтөрүп келди, бирок мүмкүнчүлүктөрү пайдалана алган жок. Ал эми Ноттингем Форестер бир мүмкүнчүлүк келди, XG'си дагы 1ге чейин жетейин деп калган, 0,53 XG. Ошол себептен ошол мүмкүнчүлүктөрү пайдаланды, башка кылды, 1 голду жаратып алды. Бул деген жалгыз голдун автору катары Крис Вуд 8-мүнөттө Эланганын пасын голго айландырып жана Ноттингем Форестти алдыга алып чыккан болчу. Бирок 66-мүнөттө Диего Жота Ливерпуль сабынан 1 гол жаратты, эсеп санын теңеди жана оюн дагы дал ушундай тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Дарбаза сокулар боюнча Ливерпуль албетте алдыда, башкасы боюнча кыскасы Ливерпуль доминант кылды, бирок мүмкүнчүлүктөрү пайдалануу жаатында Ноттингем Форестер акылдуулук кылып кетсек дагы туура болчу да. Анткени Ноттингем Форестер буга чейинки оюндарда дагы билесиздер, мыкты бир оюндарды жүргүзүп келген болчу.
Азыркы учурда АПЛ лигасында экинчи орунда келе жаткан команда дагы дал ушул Ноттингем Форестер болгонуна байланыштуу мына ушул Ливерпулга каршы мыкты бир оюн алып барып берет деген ишеним бизде эле эмес, Арсенал жана ошондой эле Челси күйөрмандарында пайда болду десек туура болот. Анткени эгерде мына ошол Ноттингем Форестер буга чейин ошо Астон Вилланы жеңди, Манчестер Юнайтедди жеңди, Тоттенхемди жеңди, Эвертон, Вулверхэмптон, кыскасы баардыгын жеңип келди дагы. Адашпасам акыркы 8-9 оюндан бери жеңиле элек. Болгону ара-чарадан Манчестер Ситиге бир жеңди, андан кийин жалпылай командаларын жеңип ташталкан чыгарып келе жаткан болчу. Ал эми кече күнү АПЛ лидери болмуш Ливерпул командасын упай тартып алардан 3 упайды жокко чыгаржагына 2 команда бирден упайды капчыкка салып үйлөрүнө жөнөштү. Бул көрүнүш албетте бүгүнкү күндө Арсенал менен Челсини кубандырат. Анткени жакындап келип атышат, упайлары жоготот Ливерпул командасы. Азыркы учурда турнир жадвалга таяна турган болсок, Ливерпул командасы 20 оюнда 47 упай топтоп биринчи орунда келе жатат. Андан кийин кече күнү Ливерпул менен тең чыккан Ноттингем Форестер командасы 21 оюнда 41 упай топтогон, Арсенал командасы 20 оюнда 40 упай топтогон, Челси 21 оюнда 37 упай топтогон, Ньюкасл 5-чи орунда 35 упай менен, ал эми Манчестер Сити командасы 35 упай менен 6-чы орунда келе жаткан учуру. Албетте бул жерде эми АПЛ лигасында жагдай орундалып кетишин жалпыбыз билебиз, ошол себептен алдын ала чечим чыгарбай туралы. Анткени мына ушундай көзгө көрүнбөгөн командалар дагы бүгүнкү күнү топ даражадагы командалардын ташталканын чыгарып 3 упай тартып алышы мүмкүн. Ошол себептен алдын ала пикир айтпай турганыбыз дурус. Ал эми Ла Лигада эч нерсе баштадык. Болгону Реал Сосьедад кече күнү Вильяреалды жеңип алды. Серия лигасында болсо Италияга жолдомо алган болсок, Италияда Комо командасы менен Милан ортосунда бетеш болду. Бул жерде Милан командасы албетте оюндун жүрүшүндө биринчи гол өткөзүп алды. Асон Диао Комонун алгачкы голун жаратты, бирок акыркы 71-76 мүнөттөрдө Тео Эрнандес жана Рафаэль Ляо кече күнү Супер кубок алкагындагы эң мыкты баатарлардын бири, Миланга кубок тартып алып келген оюнчулардын бири болмуш. Мына Тео Эрнандес жана ошондой эле Рафаэль Ляо бүгүнкү күндө кайрадан эми Италия серия лигасында Миланга 3 упайды тартуу кылды. Аталанта Ювентус бул бетте чындыгында өтө мыкты болду. Алгач Ювентус Турин командасы Пьер Калиуринин голу менен алдыга чыккан болчу, бирок 78-чи мүнөттө Матео Ретеги Аталанта командасынын голун жаратты дагы, эсеп санын 1-1 менен жыйынтап коюшту. Турнирлик жадвалда карап турган болсок, Наполи биринчи орунда 20 оюн менен 47 упай топтогон, Интер командасы 18 оюнда 43 упай топтогон экинчи орунда, үчүнчү орунда Аталанта 20 оюнда 43, Лацио 20 оюнда 36, Ювентус 20 оюнда 34 упай менен бүгүнкү күнү топ 5-тикти уктап келди. Ал эми Милан командасы акырындык менен болсо дагы жогору көтөрүлүп келе жатат. Азыркы учурда 7-чи орунга чейин көтөрүлдү. Бул Милан мурдагыдай эмес, бул жолу бир аз алсызыраак баштап алды, ошол себептен төмөнгө түшүп кеткен чагы. Эми акырындап менен жок дегенде ушу Чемпиондор лигасына жолдомо алуу үчүн, Чемпиондор лигасына баруу үчүн дагы күчтөрүн сынап көрүшөт достор. Бүгүн кандай оюндар болот? Бүгүн болот беттештерин эсептей турган болсок, кызыктуу беттештердин бирөөсү бул албетте Арсенал менен Тоттенхем ортосундагы беттеш, Премьер лиганын алкагындагы. Андан кийинки оюндар Интер менен Болония серия лигасында. Андан кийин бүгүнгө чейин достор Испания Супер кубогунун 1-8 финалы башталат. Анда Барселона Бетис менен өтөт, Элче менен Атлетико Мадрид өз ара беттеш алып барышат достор. Кыскасы жаңында ушундай аудио подкаст болду. Таарынбайсыздар, буюрса шаарга барганда толук кандуу кайрадан видео монтаждап уланткан абалда сиздерге тартуулап берүүгө аракет кылабыз. Азыркысын ушул боюнча дагы кабыл алыңыздар деп суранып калабыз достор.